Бүтін Қырғызстан. Чынығы элдик партия. Урматтуу кыргыз элим, жердештерим, туугандарым. Биз жада бүттүк мигрант болуп жүрүп, качангаcha ушинтип мигрант болуп жүрөбүз караганда. Бул жашоодон тажап бүттүк го. Добушуңуздарды сатпаңыздарчы. Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап бериңиздерди суранам. Жашооду бүтүндөй өзгөртөлүчү. Урматтуу кыргыз элим, ойлоңула, балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегин сатпаңыздарчы. Суранамын. Бүтүн Кыргызстанды гана шайлайлы. Мен тандаган Бүтүн Кыргызстан партиясыны колдоңуздар. Айтарым, тапканыңыз эгиз болсун, телегейиң тегиз болсун. Тагдырыңды ойлосоң, тандаганың сегиз болсун. Демекчимин, мен Өзгөн районунан, Шорошат айылынан өзүмдүн айрылмада кайрыларым, туугандар. Сиздер кайнем бул биздин эр жигит азаматыбыз, өзүбүздүн балабыз деп тандабаңыздар. Биз мынантип талаалап жашап жүрөбүз канча жылдан бери. Кайтышыбыз керек. Мынантип балдарыбыз дагы өзүнүн мекенин сүйбөй ушу жерде чоңоюп жатышат. Бул дагы өтө жаман нерсе. Ошон үчүн мен сиздерден өтө суранамын, ушу Бүтүн Кыргызстан номер 8-ди тандап кетиңиздер, тандаңыздар. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, мен Чу деген эле кыргыз элиме жана жакындарыма кайрылып кетейин. Ушул болуп аткан чындык менен жалгандын жана арам менен адалдын ортосунда күрөш жүрүп атканда, мен барыңыздарга кайрылып кетем. Жүрөгүңүздөр менен ойлонуп, акыйкатты шайлап, мына Бүтүн Кыргызстанды шайлаңыздар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр партия болуп бөлүнүшүп алып, өзү аз эле элбиз. Кичинекей эле Кыргызстанбыз. Ушул партия болуп алып туруп, бөлүнүп, урушуп, талкаланып жок болгон атабыз. Көрүп атасыздар, мына кече саткындарды көрүңүздөр. Эгемендүүлүгүбүздөн жададык деген барышып атат. Мына Бүтүн Кыргызстан келсе, ушуларга чек коет, мен ишенемин. Акыйкатты айтам мен дагы. Так айта аламын. Ошондуктан Бүтүн Кыргызстанды колдоңуздар, баары жакшы болот. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, кыргыз жерим. Мына биз мигранттар Москва шаарынан кайрылуу жасап жатабыз. Бизди көрүп аткан тууган урук, ага ини, ата эне, голосуңарды, добушуңарды сатпагыла. Добушуңарды бир гана Бүтүн Кыргызстан партиясына бериңиздерди суранабыз. Себеби эртеңки күнү 4-октябрда Бүтүн Кыргызстан партиясы өтпөй калчу болгон болсо, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн жоготтук деп биле бергиле. Ошондуктан Бүтүн Кыргызстанды шайлап бериңиздерди суранабыз. Карызды кутулуш керек, эгемендүүлүктү сакташыбыз керек. Тууган урук, бала чака, неберелердин келечегин ойлошубуз керек. Рахмат. Сиздер урматтуу мекендештер, мен сиздерге Москва шаарынан салам жолдоймун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 4-октябрга чейин 2 күн калды. Бүгүн агитация күнүнүн эң акыркы соңку күнү десек болот. Урматтуу мекендештер, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын Адахан Мадымаровду колдогон эң көп басымдуу жарандар Москва шаарында дегеле ошо дүйнө жүзүнө тарап кеткендер экендигин жакшы билесиздер. Биздин мекендештер бир мигранттан бир добуш акциясын жасап атышат. Ошондуктан азыр ушул сиздерге ачык айкын болуш үчүн мекендештерден бир эки ооз пикир алабыз жана ошондой эле алардын өз мамлекетине, мекенине, тууган уругуна, тааныштарына чалып, Бүтүн Кыргызстанды шайлап койгула деген өзүңүздөр күбө болосуздар. Рахмат. Биздин тагдырыбызды өзгөртө турган, келечегибизди сактап кала турган ушул партия деп, мына сиздердин көзүңүздөрчө айылга өзүнүн жакындарына, тааныштарына телефон чалып, бул жакта өзүнүн шайлоого болгон укугу тебеленсе дагы, шайлоого катыша албаса дагы, бирок Кыргызстандагыларга чалып, Бүтүн Кыргызстанды шайлагыла деп айтам деп турат. Агай, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Исаев Сапар, Базар Коргон району, Кызылай айылы. Өзү негизи акыркы 5-10 күндөн бери өз биякта досторубуз, классташ балдар, өзүбүздүн айылда группа бар биякта. Чогулуп айылдаштарды не только Бүтүн Кыргызстан, башка партияда да жакшы партиялар бар, бирок ошолордун эң жакшысы деп Бүтүн Кыргызстан деп эсептейбиз. Себеби Адахан Кимсанбаевичти көптөн бери билем.
өзүм жогорку билимим бар, окуганбыз, бирок бул жакта иштеп жүрөбүз. Эң бизге күйгөн адам бул Адахан Кимсанбаевич. Ошон үчүн мен жумуштар менен бияктан документтерим бүтпөй калды, шайлоого бара албай калдым. Бирок өзүм бара албасам дагы жакындарыма, туугандарыма, досторума айтып атабыз. Айылдагылар да сүйлөшүп айтып деп атабыз. Кандайсың? Салам алейкум. Не кылып атасың? Беришиңерди суранып атабыз бул жактан. Ошо. Анан дагы чалам. Урматтуу мекендештер, бүтүн Кыргызстанды шайлап алат деп биздин агайыбыз Кыргызстанга үгүт жүргүзүп атат. Ким азыр досуңузбу? Досум. Не дейт? Бүтүн Кыргызстанды ушундай деп агитация кылсам, биз бүт баардыгыбыз бүтүн Кыргызстанды колдойбуз деп атышат. Эми биздин достор биз 20 бала, 20 үй билет да. Силерде 20 добушуңар бар. Вот, ийгилик, жакшы караңыз. Урматтуу мекендештер, ушинтип биз бүтүн Кыргызстанды колдойбуз деп телефон аркылуу үгүт жүргүзүп атышат. Себеп дегенде булардын биздин мекендештердин шайлоого болгон укугу тебеленип калгандыктан улам аргасы жоктон өздөрүнүн өкүлдөрүнө, өздөрүнүн тааныш туугандарына телефон чалып түз эфирде бүтүн Кыргызстанды шайлагыла деп айтып атат. Бир мигранттан 1000 добуш деген акция дагы деле улана берет. Алгач 1 добуш дедик элек, антпек эле бир мигранттан 1000 добуш деп көпчүлүктөрү айтып баштады. Андыктан урматтуу мекендештер, мына түз эфирге тутат. Сиз кайсы партияны шайлайсыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Кыргыз элим, сиздерге кайырларым. Биз мына Москвада жүрөбүз. Бүтүн Кыргызстанды Кудай кааласа колдойбуз. Калган партияларды шайлап да көрдүк, бардыгынын результаттарыны маалыматын мен көз карашым өтө туура да, жакшы тандоо деп эсептейм. Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги көп салым кошот деп ишенем да. Бүтүн Кыргызстанга добуш бересиңби? Өзүбүздүн келечеги үчүн. Урматтуу мекендештер, биздин жаш жигиттерибиз Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабай, ушулардын жаркын келечеги үчүн биздин мамлекетке, Кыргызстанга чалып алып, бүтүн Кыргызстан үчүн добуш бергиле деп түз эфирде айтып жатат, өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Андыктан биздин тагдырды өзгөртө турган бир гана бүтүн Кыргызстан. Кайсы партияны колдойсуз? Бүтүн Кыргызстан. Биз Кыргызстандагы жакын тууганыбызга чалып айта алабызбы бүтүн Кыргызстанды? Азыр чалганга мүмкүнчүлүк жок. Бирок бүтүн Кыргызстанды шайлайт. Шайлайбы? Ооба. Үйгө барганда айтасызбы? Үйгө барганда эмес, негизи эле биздин үй биле бүтүн Кыргызстан. Каяктан болосуз? Ноокаттан. Жакшы. Ноокаттыктарга салам. Ноокаттыктарга салам, бүтүн Кыргызстан алга. Кайсы партияны колдойсуз? Мен партиялардын арасынан эң эле жакшы кетип аткан, ишеничтүү, жакшы Кыргызстанга жакшы салым, жакшы мыйзамдарды кабыл ала турган бүтүн Кыргызстанды колдойм деп. Мен биз бул жакта жүргөнгө байланыштуу колдой албай калышыбыз мүмкүн. Ата Кыргызстанда жүргөндөр жакшы чын дилинен ишенип бүтүн Кыргызстанды колдоп берсе жакшы деген Кыргызстан алдыга жылышы ишенип турабыз. Урматтуу мекендештер, азыр биздин мырза жигитибиз Кыргызстандагыларга бүтүн Кыргызстан партиясын колдогула деп өзүнүн аманат сөзүн телефон аркылуу айткан атат. Алло, апа. Биз эртең 4-октябрь шайлоого барып, биздин атыбыздан өзүңүздөн үй бүлөнүн атынан жакшы бүтүн Кыргызстан деген номер 8 партияны колдоп бериңиздер, жана башка адамдарга да айтыңыздар. Кыйла Кыргызстан үчүн жакшы деген жылыштар болуп калат буюрса. Анакей, урматтуу мекендештер, голос абай жөнөттү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин миллиондогон мекендештердин шайлоого болгон укугун тебелеп койду. Азыркы бийлик ошол укукту бир гана бүтүн Кыргызстан кайтарат. Андыктан биздин тандоо жана көптөгөн биздин ушундай мырза жигиттерибиздин тандоосу бүтүн Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстанды колдоңуздар. Бизден Москвадан Кыргызстандагы мекендештерге
баарына салам. Саламатчылык. Сиз кайсы партияны колдойн деген ойдосуз? Биз бүтүн Кыргызстанды, конечно. Ушу Москвада кыйналып иштеп жүрөбүз. Ушу кыйналган элдер өзүнүн журтуна кайтсын деп мен ниет кылгам. Бала чакабызды көрсөк, эл менен чогуу жашасак, Кыргызстандын келечеги кең болсо, ошону мен тилеп бүтүн Кыргызстанды колдоп кетет элем. Эки колум менен. Сиз өзүңүздөн азыр жакыныңызга же тааныш тамырыңызга Кыргызстанга чалып айтып, ооба. Айтам, бүт тууган уруктарыма баарын айтып эле келет да, мамама, папама, тууган уруктарыма бүт баарсын айтып келет да, что бүтүн Кыргызстанды колдогула деп. Оштон, Нокаттан. Рахмат. Кыргызстан бардыңар силерди сагындым. Жол ачык болсо, Кудай буйрса барамыз жериме. Бүтүн Кыргызстан. Чыныгы элдик партия.